Ассаламу алейкум туугандар. Ушул видео менен болушунча репост кылып, поделиться кылып, башка группалар менен таркатып бөлүшүп коюңуздар. Бирибизди эскертип калалы. Маселе, бир байке менен жолугуп калсам, досума баратам дейт СИЗОго. Эмне болду десем, кырсыктап калды. Анан кырсыктаса эле ойлойт экенсиң да, эмне авария болду же согуш мушташ бирден кырсыктадыбы десем, эмне болуп кырсыктап калды десем, зияратка баратыптыр да. Ой, жакшынакай сопсон жүрүп эле иштеп атып эле дейт. Кооперативде иштечи дейт. Өзү военный болчу дейт, анан баягы пенсияга чыккандан анан баягы бош отурбай, көбүнчө билесиз, военныйлар эртеп пенсияга чыгат эмеспи? Анан бош отурбай башка жумуштарда иштешет да. Ушундай бир кооператив экен, береке деди ат, ушундайга кирген экен, анын үстүн караган бир эже экен. Анан ал эчтеке баягы документально эчтеке баягы ошол жакта катышы жок болуп, баягы ни при чем болуп жүрө берген экен да. А тиги жана байке бир как директор катары ушу кол коюп бүт эмен бар. Кийин баягы кооператив банкрот болуп, эми жоопкерчилик ошол иштеп аткандарга жана ошо байкеге болуп атыптыр да. Анан ушинтип кырсыктап калды. Аябай жаман болуп атат дейт да. СИЗОдо дейт, ал СИЗО деген билесиз го. Следственный изолятор временного содержания деп коет, баягы сот чечими чыкканча же түрмөгө барат, же ак болуп акталып чыгат дегенге чейин ошо СИЗОдо болот да. Азыр ошо следствие жүрүп атат дейт. Анан карасам жөн жерден алданып калды. Мен сурап атпайм, байке военный экен, военныйлар сак болот, илимдүү болот го. Тим более жана Ихсан деген сыяктуу чоң эмелердин баары эле ушинтип канча кызычы болуп новостиге чыгып, жабылып, банкрот болуп, элди сыздаткан, угулатат го. Эмнеге алданып калды десем, ошо мен да таң калып атам дейт да. Ушул жакшы эле эме дейт, сак жүрчү, мындай жүрчү, эмне болуп алдам? Оңой, мен пикиримди атат, дос айтып атат, менин пикирим оңой акчага алданып калды окшойт. Баягы тияктан акча көп берип эметип койушкан окшойт да. Кызыктырып, айлыгын балким көп кылып же дагы бир бонустарды берипчи. Ошон үчүн туугандар, анан мындай кооперативтерден ушул акча салып коюп, асылып өлүп алгандар да бар экен да, болуп атам. Ушундай пирамида сыяктуу жанагындай бирденкелер акчаларын салып коюпчу. Ушундайда иштеп ушинтип алданып калгандар өтө көп экен туугандар. Ошон үчүн ушул нерсе билбейм эми. Кооперативтердин баары жаман деп айта албайм өз көзүм менен көрбөгөндөн кийин. Бирок көпчүлүгү ушундай экен да, чындап келгендечи банкрот болуп алданып калып атат. Анан булар да ушуну аттары да укмуш да, береке, анан исламский бирденке центрди укмуш, баягы шариатты, динди жамгансып бир жакшы рекламаларды кылышат. Сиз кредит алган арам экенин билип ала албай атасыз, анда бизге келиңиз, биз баардыгын укмуш кылабыз, тигинтебиз, мынтебиз деп. Ушинтип алдап коюшат экен да. Кооператив түшүнбөсөңүз, мына түшүнбөгөндөргө айтып кетейин, мындай экен. Мен бир кооператив ачып коем. Аты бир Ислам Нур деген сыяктуудай кылыпчы. Бизде Ислам Нур лагерибиз бар го, ушул сыяктуу мисалы кооператив Ислам Нур деп ачып коем. Анан элдер мага о деп, анан мен айтам, мындай ушундай шарттар менен укмуш, алдаган сыяктуудай эле да, ойлоп көрсөңчү рекламалар. Анан келишет, мисалы 100 киши келет, акчаларын берет. Анан ким көп акча берсе, анын очерети бат келет. Анан мен ага үй алып бере берем, очеретке коюп коем 100 кишиничи. Ким көп акча берсе, ошого берип баштайм. Анан менин оюмча, бир 10-20 киши эле алат окшойт, 30 кишиге чейин үйдү. Андан кийинкиси банкрот болуп, алданып калат. Анткени көп акчаны мен алып алып, кармап жата бербейм да, кой булардын баарын үй камсыздайын дебейм да менчи. Алданып баштайм, шайтан бар, нафси бар, акчаны тияка бияка чача баштайм. Мен оюмча да, балким ошентип алданып калып, эмне болуп банкрот болуп калчу? Балким бул система өзү вообще жарабайбы? Мындай нерсе вообще жарабайбы мындай системачы? Акыры барып ушундай банкрот болобу билбей атам. Бирок эми бул союздан бери эле келет го, жана ким эле? Мавроди беле канча алдап элдин баары укмуш кылам деп реклама, звездалардын баары реклама кылып, бирок баары аягы банкрот болду. Канча адам сыздатты. Анысыканда бизде да мына канча жандар кыйылып атат ушунун айынанчы уже. Кээбиркелер акыркы акчасын берип, акыркы үйүн эмесин, тиги машинасын сатып, участогун сатып, үйлүү болуп калайын деп берип, алданып калып банкрот болуп, мына жан кыйгандар бар экен туугандар. Ошон үчүн Алла ушундай нерселерден бизди бирөөнү алдаганга дагы, жана бирөөгө алданып калгандан дагы Аллах таалам сактасын. Таза дин менен жашап, таза ак болуп жашап, адал эмгек менен табып, адал жашоо менен жашаганга Аллах таалам жана дүйнө ахиретте бактылуу болгонго баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Менчи ушул жана байке айтканда ушунча ачым келип, түшө калып СИЗОго барып тартып, жана кооператив тартып, иштегендер тартып, жана эжени тартып, укмуш кылайын дедим. Мындай жана интригант блогерлер бар го, артынан чукулап тартып, анан мындай депчи, мына эл сиздер билсин, мен билейин, сиздер билиңиздер, ушундай болот, алдамагыла деп тартайын деп эдим. Анан сабыр кылдым да, коем. Көп эле блогерлерди көрүп атам, артынан сая кууп, тим эле больницаларды ызылдатып атышат. Бирок азыр апам айтат, наоборот больницадагылар жанагындай бүт эме акча болуп калыптыр дейт, платный. Мурун жана аналисттер иштегендерге, жана соцтор барларга бекер болчу экен. Азыр акча болуп калыптыр. Ставкалар көтөрүлүп атыптыр. Мен ойлоп койдум, ушинткен сайын наоборот күчөй берет окшойт депчи. Башка мисалы үчүн жана тамак аштарды кыдырып эметкен блогерлер, кийин мисалы мен өз көзүм менен бир фирманы билем, барып ызылдатышты эле. Кийин атын өзгөртүп туруп эле чыгып атат. Ал өзү өзгөргөнүн билбейм, бирок өзү өзгөргөнүн көргөн жокмун, цех тияк баянчы. Бирок
Анан ойлоп койдум мен, анан мен ошондо ойлондум да, эми ушинтип ызылатсам деле кандай болот деп, анан башында мен айтпай эле койдум деп аткам. Анан жок дегенде барып тартпасам дагы, барып ушинтип ызылдатпасам дагы, анан баягы ушинтип тартып атсаң, анан биринчи эле о силер диндар, анан намаздан сакалчандар ушундайсыңар деп эле башташат эмеспи? Болбосо акыйкатты эле айтып атам да. Анан эми жок дегем макул, эми айыбын ачып бетин тартпасам да, жок дегенде ушинтип эскертип коеюн деп чечтим. Мындай ыкмалар укмуш көп экен, ушуну афристтер, особенно динди жагынып иштенген афристтер, анан мен оозум ачылып калды эми, эле угуп алып элденчи мамдып жазып атышат, айтып берип атышат да. Анан ушуларды буюрса чыгарып туруш керек, чыгарып турайын деп чечтим. Айтып кандай афристтердин ыкмалары бар экен, кантип динди жабынып, кандай бир ушундай эмелер менен элди алдап көп экен, аябайчы. Ошол эле зектер кылышы мүмкүн экен, жаш балдар кылышы мүмкүн, жана хакерлер. Ошон үчүн Кудай буйрса ошолорду чыгарабыз, Кудай буйрса алдыңкы күндөрдө ушу мага катталып, Фейсбукта дагы, Ютубта дагы, Инстаграмда да, ТикТокто да барбыз, Нурлан Абазбеков деп. Ошого катталып башкаларга жөнөтүп коюңуздар. Кудай буйрса алданып калбайлы. Менин эле максатым ушу эл акыркы акчасын берип алданып калбасын, жана ошо алдагандарды алдабасын, күнөөгө батпасын. Акыретте жооп берчүгүм келет, ошону эстеп калсын деп, ошол негизде Кудай буйрса чыгарып турайын деп чечтим. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы, баардыгыбыздан Аллахым ыраазы болсун. Дүйнө акыретте бактылуу бололу. Ошол алдагандарга Аллах таалам хидаят берсин, алданып калгандарга сабыр берсин. Иншалла акыбети, аягы, натыйжасы жакшы бүтсүн.